Урматтуу көрүүчүлөр, Ош мамлекеттик университетинен сиздерге ысык салам. Бул окуу жайдын Үмүт телестудиясы. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен урматтуу студенттер. Бул чыгарылышта Ошмунун жаңылыктары жана студенттик программаларга көп болосуздар. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Баса, урматтуу көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ, Медиа жана Регион телеканалдарынан көрсөңүздөр болот. Ал эми сыналгыдан көргөнгө жетишпей калсаңыздар, анда Ошмунун бардык социалдык тармактарынан көрүүгө чакырам. Майниса Кошиева кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин кыргыз тили кафедрасынын доценти. Илимий педагогикалык ишмердүүлүгүндө бир монографиянын, окуу колдонмонун жана программанын 50дөн ашык илимий макалалардын автору. Ошмуга даярдоо курсунан баштап окуганмын. Даярдоо курсуна бул эсте кала турган окуялар, кубанган убактарда болгон, кайгырган убактарда болгон. Мисалы, мен ушул эч жүрөгүмдөн кетпей турган окуялардын бири катары мен Ошмуга тапшырып, ал мезгилде филология багытындагы даярдоо курсунда, адистикке даярдоо курсунда жок экен. Анан мен өзүм математиканы жакшы көргөн үчүн даярдоо курсунун математика бөлүмүнө келдим эле да. Биздин мезгилде шарттар жок деген менен биз мезгилде деле шарттар ошол бизге түзүлгөн болчу да. Баягы мезгилге жараша болот эмеспи бардыгы. Анан шарттар түзүлгөн болчу. Азыр эми албетте ал мезгил менен салыштырып болбойт. Азыр заман өзгөрдү, коом өзгөрдү, ааламда ушу процесси башка маселе, бул ыңгайланышып атабыз. Ошон үчүн мен ушул азыркы студенттерден мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып билим алып алгыла демекмин да. Чындап бүгүнкү күндө өтө сонун шарттар түзүлгөн да студенттер үчүнчү. Кандидаттыгым коргоп, доцент мен буюрса докторлугумду талкуудан өткөргөн мезгилим азыр. Демек мени ушундай бийик даражага Ошму жеткирди да. Анан ушул 5 жыл окудум Ошмуда. Жатаканасында 5 жыл жашадым. Ошон үчүн мен мындай өзүмдүн жашоомду Ошмусуз элестете албайм. Демек бизди ушундай келечек муундун бири катары мен ушундай жашоодон, илимден, билимден ордун тапканга мага Ошму чоң таасир берди деп айта алам. Ошон үчүн мен өтө сыймыктанам Ошмуга. Урматтуу көрүүчүлөр, волейбол боюнча Кыргызстандын 16-чы чемпионатынын биринчи этабы жыйынтыкталып, Ошму университет кыз келиндер жана эркектер арасындагы волейбол клубунун оюнчулары эң жогорку упай менен тизменин сап башында турат. Ага ылайык Ошмунун волейбол клубунун жеңүүчүлөрүн куттуктап, атайын чыгарылыш тартканбыз. Бул чыгарылышта Ошму университет волейбол клубунун буга чейинки ийгиликтери, оюнчулар тууралуу болот. Анда кезекти кийинки көрсөтүүгө берсек. Гулима Нышанбаева Ошмунун математика жана информациялык технологиялар факультетинин бүтүрүүчүсү. Учурда ал окуу жайдын Кыргыз-Кытай факультетинде иш кагаздарын тейлөө кызматында иштейт. Жаш кезинен Гулима спорт менен алектенип, убакыт өткөн сайын волейбол оюнуна болгон кызыгуусу артат. Мындан улам студент кезинен бери волейбол боюнча Ошму университет кыз келиндер кесипкөй клубунда ойноп келет. Учурда ал клубтун капитаны. Мектепте окуп жүргөн мезгилде классташ кыздарыбыз курпулар ойночу, мен ойнойчумун. Алар кружокторго катышып баштаганда мен да кошулуп барып кызыгып баштагам. Ошол убактан бери ойноп келем. Азыркы учурда деле тагдырдын буйругу менен ошол кыздардын ичинен бир эле мен ойноп калгам, азыркы убакта калгандары ойнобойт. Ата-энем каршы болуп келишкен, азыркы убакта деле бир аз каршы болуп келишет. Анткени кыз бала деген топтун артынан чуркабай үй бүлө бир нерсенин артынан жакшы кыз балага керек болгон нерсенин артынан чуркаш керек деп айтып келет. Студент мезгилимде тоскоолдук жараткан. Анткени бир эле моментте, бир эле убакта топ менен
сабактарды алып кетүү кыйын болгон. Бирок эң негизгиси өзүңө ал жака дагы бул жака да жакшы көңүл бурсаң, ошондо бардык нерсенин ийгилигине жетсең болот экенин өзүм да түшүндүм. Барган сайын биз да жеңиштерге жетишип келгенден кийин адамда дух пайда болот экен. Адам өзүн өзү көтөрүп билип, ошондой эле мындан ары да жеңе алам деген уверенность пайда болот экен дагы, анан оңой болот экен. Ошонун негизинде быйылкы жылдын 1-турунда дагы мыкты деңгээлде 1-орунду алып жеңип келдик. Урматтуу көрүүчүлөр, волейбол боюнча өлкө чемпионатынын 1-жыйынтыгы менен Ошму университет кыз-келиндер командасы 10 упай менен 1-баскычта турат. Бул ийгиликке студенттерден жана окутуучулардан турган команда кантип жетти, кандай ыкмалар менен оюнчулар машыгат, аны сиздер менен чогуу билели. Волейбол боюнча Бишкекте өткөн 16-чемпионаттын жыйынтыгы менен Ошму университет клубунун волейболчулары оюнга чейинки даярдыктары, чемпионаттагы кызыктуу учурлар жана окуу жай тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн айтышты. Дайыма эле беттештирген командалар, бирок акыркы Дордой клуб эң эмеси бизге эмдай соперник ошол Дордой клубу деп эсептейбиз. Анткени ошол бир аз ошолор менен оюн кызыктуу болот албетте. Оюнга чейин биз дайым эле даярданып турабыз. Анан оюнга 1 ай калганда, 20 күн калганда күнүгө кылып коебуз. Ошентип даярданып аттык. Жакшы болду оюн. Менет кылдык. Жакшы жыйынтык менен келдик. Күндүн суугуна кар жаады, жамгыр жаады мисалы үчүн ошого карабай тренировка кылып, кыздарыбыз полный жакшы менет кылдык деп айтам. Ошму университеттин тарабынан бизге контракттарыбыз мисалы основной составда ойногондорго 100% төлөнүп берилет. Анан замендеги экинчи составдагы кыздарга 50% контракттар төлөнүп, окууларынан бошотулуп, ошондой чоң жардамдар көрсөтүлөт. Бизге барып келгенибиз полный төлөнүп, каржыланып, самолет менен барып келебиз. Бүгүнкү тренировкада основной блок менен аквадинага иштейбиз. Учурда окуу жайдын Ошму университет волейбол командасында 14 оюнчу жана 3 машыктыруучу бар. Алар курамын негизинен дене тарбия факультетинин студенттери жана окутуучулары түзөт. Улуттук лигада ойнойбуз. Улуттук лигада буга чейин 2 жолу чемпион болуп келгенбиз. Быйылкы 16-чемпионаттын 1-турунда бардык командаларды утуп, алдыңкы баскычта турабыз деп айтып кетсем болот. Бул менен эле жыйынтыкталбайт. Алдыда 2-турлар бар, 3-турлар бар, ушул менен жыйынтыкталат. 6 команда улуттук лигада, 4 команда жогорку лигада беттешет. Биз 5 команда менен беттешип, 1-баскычтабыз азыр. Ошму университет кыз-келиндер волейбол клубу 2020-жылы түзүлгөн. Өлкөнүн түштүгүндөгү жалгыз волейбол клуб болуп саналат. Клубтун президенти Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, башкы машыктыруучусу Нурзат Исмаилова, машыктыруучунун жардамчысы Курсант Уланбек уулу. Ошого көңүл коюп барыбыз тренировка өтөбүз. Ошмуга жума сайын чет элдин жогорку окуу жайларынан делегация келет. Аны менен катар Ошмуда шаардык, университеттик, облустук жана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турат. Анда назарыңыздарда Ошму жаңылыктары. Кожде университетинин өкүлдөрү Ошмуда болду. Жогорку окуу жайларына тапшырган абитуриенттер кыргыз тилинен милдеттүү түрдө тест тапшырат. Ошму Алдиор футбол командасына 2 оюнчу кошулду. Университетте эл аралык эне тил күнү белгиленди. Иш берүүчүлөр студенттер менен жолугушту. Эфирде Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктары, аны мен Жаннат Салкарбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы?
Кореянын Кожде университетинин механикалык инженерия факультетинин башчысы Шин Донг Чухоль баштаган делегация жана жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов Ошмуга атайын иш сапары менен келди. Алар ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп пикир алышты. Тараптар эки окуу жайдын билим берүү, академиялык мобилдүүлүк, эл аралык байланыштар, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүштү. Кененирээк төмөндөгү материалда. Ушундай мамлекеттерде өнүгүү өсүш тез болот. Ош мамлекеттик университетине Түштүк Кореянын Кодже университетинин механикалык инженерия факультетинин башчысы, Edu Consulting Корей тили борборунун директору, жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов келди. Конокторду ректор Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Жолугушууда университеттер аралык алдыдагы эки тараптуу кызматташуу, студенттер жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү боюнча пикир алышты. 일단 우리 한국은 경제적으로 많이 발달을 했고 Корея экономика жана технология тармагындагы өнүккөн мамлекет болгону үчүн ал жакта жумуш орундары көп. Бүгүнкү студенттер менен жолугушууда биз иш орундар тууралуу маалыматтарды кененирээк берүүгө аракет жасадык. Буюрса, биз Ош мамлекеттик университети менен алдыда билим берүү жаатында кызматташууларды кеңейтебиз. Анткени кыргыздар аракетчил жана жаштар көпкө эсе. Аны менен катар студенттерди Кореяда окуп билим алууга чакырат элем. Иш чаранын жүрүшүндө коноктор студенттер тарабынан даярдалган концерттик программага күбө болушту. Студенттерге коноктор Корей тили борборунун котормочулары менен биргеликте Корея өлкөсүндөгү бош жумуш орундары, билим берүү системасы жана Корей тилин үйрөнүү боюнча жеке кеңештерин айтышты. 오시에 있는 젊은 학생들을 위해서 Биз бүгүнкү уюштурган иш чарабызга абдан көп студенттер келди. Мен өзүмдүн атымдан окуу жайдын жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирем. Ош мода аракетчил, ар тараптуу студенттер билим алат. Андыктан биз жаштарга Корея тууралуу маалымат берүү максатында өткөргөн жолугушуубуз жогорку деңгээлде өттү. Корея өлкөсүндө студенттер билим алуу менен биргеликте акча табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 국립대학 총장님께서 Буга чейин Ошмунун тышкы байланыштар боюнча проректорунун Кореядагы иш сапарында 6 жогорку окуу жайлары менен эки тараптуу кызматташуу келишимдерине кол койгон. Келечекте ушул Кодже университети менен ушу жакын арада ушу келишимдерди, эки тараптуу келишимдерди түзүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп өттү. Биз буга чейин дагы биз Ош мамлекеттик университети ошол Түштүк Кореянын бир канча университеттери менен эки тараптуу келишимдерди түзүп келгенбиз. Эске салсак, 2022 жылдын 14 февралында Бишкектеги Түштүк Корея Республикасынын билим берүү борборунун директору Ким Дэгван жана Ошмунун эл аралык байланыштар бөлүмүнүн начальниги Абдыганы Абдуалиевдин катышуусунда дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде Корей тили жана маданият борбору ачылган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Жогорку окуу жайларына тапшырган абитуриенттер кыргыз тилинен милдеттүү түрдө тест тапшырат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирип, тиешелүү буйрук 7 февралда чыкканын кабарлады. Ага ылайык мындай талап бардык окуу жайларына тиешелүү. Бул мамлекеттик тил боюнча тест абитуриенттин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктайт жана жогорку окуу жайларына тапшырууда сынактын жыйынтыгына таасирин тийгизбейт, деп айтылат маалыматта. Эгерде абитуриент мамлекеттик тил боюнча тест тапшырбаса, анда жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги жана предметтик тесттеринин жыйынтыгы берилбейт. Министрлик 2023 жылдын 17 июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында кирүү жана бүтүрүү экзамендери киргизилгенин эскертти. Былтыр 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт.
Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Кыргызстандын Суперлига чемпионатынын жарым финалдык беттештерине аттанып жаткан университет кичи футбол командасы менен жолукту. Жолугушууда команданын алдыдагы беттештерине ийгилик каалады. Университет кичи футбол командасы өлкөнүн тарыхында университет алып чыккан жалгыз команда болуп саналат. Команда алгачкы жолу 2022 жылы Суперлигада оюн көрсөткөн. Ошол спорт тармагы өзүнчө эле бир океанда. Ректор Кудайберди Кожобеков Кыргыз Республикасынын Суперлига чемпионатынын жарым финалдык беттештерине аттанып жаткан университет кичи футбол командасы менен жолукту. Жолугушууда команданын көрсөткөн ийгиликтүү жыйынтыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын чемпиону деген дагы бир чоң ийгиликти алып келип, биздин Ош мамлекеттик университетинин быйылкы 85 жылдык юбилейине биздин университет үчүн бир жакшы белек кылышат деп үмүттөнүп турабыз. Biz жалпы эле ошол юбилейдин алкагында юбилей өткөнгө чейин бир топ иш-чаралар планга кирген. Алардын ичинде ошол спорттун бардык түрлөрү боюнча, алардын ичинде ошол футзал боюнча дагы натайын турнирлерибиз бар. Жолугушууда команданын алдыдагы беттештерине ийгилик каалап, Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата өтүүчү иш-чараларына активдүү катышууга чакырды. Ошмунун университет курама командасы футзал боюнча буюрса эртең жарым финалга борборду көздөй жөнөп кетишет. Бул жарым финал ошол Ысык көл областында өтөт. Тарыхта биринчи жолу мына университет команда коюп, ошол Кыргызстандагы эң жогорку лигасы деп аталган ошо Суперлигадын турнирный таблицада биринчи орун менен чыкты дагы. Бул автоматтык түрдө ошо жарым финалды колго киргизишти. Буга чейин команда Суперлига чемпионатында лидерлик позициясын ишенимдүү сактап, жарым финалга жолдонма алышкан. Университет кичи футбол командасы өлкөнүн тарыхында университет алып чыккан жалгыз команда болуп саналат. Команда алгачкы жолу 2022 жылы Суперлигада оюн көрсөткөн. Жаралып нурдан жарыгын сунган жылдыздуу элим кыргызым. Ошмунун бизнес жана менеджмент факультетинде Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында жашаган социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жөлөк пул алган жарандарга бизнес баштоо жана ишкердүүлүктү өнүктүрүү боюнча окутууларды өткөрүүнү баштады. Окутууга учурда биринчи тайпада 20дан ашуун жаран катышып жатат. Алар бир ай ичи бизнес баштоо жана ишкердүүлүктү өнүктүрүү боюнча билим алып, бизнес долбоорлорун даярдап сунушташат. Жыйынтыгында даярдалган долбоорлор мамлекет тарабынан 100 000 сом кайтарымсыз акча каражатын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 3 жылдык жөлөк пул төлөбөө шарты менен. Кененирээк кесиптешимин материалында. Кандай болуп атат? Ички кирешелер кандай? Кара Суу районунун тургуну Гүлбарчын Абдуллаева үйүнө бала бакча ачкан ишкер айым. Ал жеке бизнесин өнүктүрүү үчүн Ошмунун бизнес жана менеджмент факультетинин окутуучулары уюштурган бизнес тренингтерге катышып келет. Кыргызстанга өзүбүздүн мамлекетибиздин өндүрүштү өзүбүз иштеп чыгарып, өзүбүздүн элге, мамлекетке кызмат орундарын көбөйтүү аркылуу өзүбүздүн мамлекеттин экономикасын көтөрөбүз деген максатта ушундай окууда окуп жатабыз. Аталган факультетте бизнес тармагына кызыккан, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн бизнес жыйындары уюштурулуп турат. Катышуучуларга бизнес долбоор түзүү, инвестициялык кеңештерди үйрөтүшөт. Бир айдын ичинде булар менен толук бир 14 күн, 15 күн окутуу болот. Андан сырткары калган 15 күнүндө биз булар менен проект жасоонун ар бир менен индивидуалдуу түрдө иштешебиз. Ошол 5 мугалим өзүнчө подгруппалар түзүп алып, анан акырында биз ошол демоден деп коет, демонстрационный ден ошол бардык нерсесин булар толугу менен презентация кылат. Ошол презентацияда толугу менен буларды ошол инвесторлор, ошол эле СЗНдин өкүлдөрү, Жайзеттин проекттери, Аристин өкүлдөрү жана башка проекттер ошол донорлор келип, өздөрүнүн проекттерин карап көрүшүп, ошого каржылоо булактарын булар таап беришет. Тренингде бир ай окуган катышуучулар жеке бизнес идеяларын, ишкердиктеги тажрыйбаларын эл аралык кызматташтык коомунун өкүлдөрүнө баяндап беришет. Мыкты идеялары үчүн катышуучулар грант утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Да, в рамках проекта они обучаются бесплатно. Это бесплатное обучение. А то, что здесь у нас вы увидели уже участников, в основном это не экономисты, это рядовые граждане города Ош. Поэтому в ходе обучения мы им даем самую простейшую программу
Учим и показываем, как писать стартап, и, соответственно, у них проблем с написанием бизнес-проекта не будет. Бул багыттагы бизнес тренингтер 2022 жылдан тартып, жылына 2 жолу уюштурулуп келет. Бизнес жана менеджмент факультети 1996 жылы Ош мамлекеттик университети менен АКШнын Портленд университетинин бизнес жана менеджмент тармактарындагы адистерди даярдоо проектисинин алкагында ачылган. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Окуу жайдын Ошму Алдиор футбол курама командасына 2 өзбекстандык оюнчу кошулду. Алар Саидумар Садыков жана Отабек Муминов. Футболчулар буга чейин Өзбекстан Республикасынын Суперлига жана Пролигасында ойногон. Кененирээк төмөндөгү материалда. Окуу жайдын Ошму Алдиер футбол курама командасына 2 өзбекстандык оюнчу кошулду. Алар Саидумар Садыков жана Атабек Муминов. Футболчулар ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп 1 жылга келишим түзүлдү. Бизде чемпионат негизи 27-мартта башталат, Кыргызстан премьер-лигасы. Ошого тандаган балдарды алып келип атабыз. Анан азыркы күндө азыр клубдун президентине 2 баланы алып келдик. 20-февраль күнү Россиядан бир футболчу сүйлөшкөнбүз, ол келет. Ошонтип азыркы күндө командада бир 30дай бала машык атат. Ош Асылмомунов атындагы академияда сбор өтүп атабыз. Эми 29 февралда биринчи сборубуз бүтөт. Анан ошондо тренерский штаб ким калат, команданы ким калышын ошондо чечилет. Футболчулар буга чейин Өзбекстан Республикасынын Суперлига жана Про лигасында ойногон. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Кылмыштуулук, рекет, алдамчылык, уурулук, тоноо менен байланышкан социалдык мүнөздөгү кооптуу көрүнүш бүгүнкү күндүн олуттуу көйгөйүнө айланды. Мындай көйгөйлөрдү азайтуу жана алдын алуу максатында окуу жайда иш-чаралар уюштурулуп турат. Бул жолкусунда индустриалдык педагогикалык коллеждин студент кыздары үчүн кереге кеңеш уюштурулду. Кененирээк кесиптешим материалында. Ошол экстремизм терроризм Зордук, зомбулук, терроризм, алдамчылык, уурулукту болтурбоо жана алдын алуу максатында окуу жайдын индустриалдык педагогикалык колледжинин студент кыздары үчүн кереге кеңеш уюштурулду. Анда жергиликтүү эксперттер аялдардын укугу, кыздар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып беришти. Көйгөйлүү маселелердин бири бул урдоолор, телефон урдоолор боюнча, ички тартип бузуулар боюнча сөз болуп атат. Анан кийин рекетчилик боюнча сөз болду жаштардын арасында. Ошолорго милиция органынын кызматкери и коопсуздук университеттин коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери тиешелүү жоопторду берип атты кызыктырган суроолорго. Мындай иш-чара 1 ай ичи толук өтөт, күндө өтүп жатат, ар бир факультетте жана ар бир колледждерде болуп жатат. Кыздар өз мыйзам укуктарын колдоо жана коргоо, диний ишенимдеринин негизинде билим алуу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү боюнча лекцияларды угушту. Жыйынтыгында кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Бүгүнкү иш-чара өтө сонун өттү деп айта алам. Себеп дегенде мен көптөгөн билбеген нерселерими бул жактан билдим. Кандай мыйзамдар бар, кантип мыйзам менен иш кылышы керек, ал тууралуу мен такыр билбечүмүн. Мисалы, Сирияга кетип жаткан кыздар тууралуу уктук, ал тууралуу дагы маалымат алдым кененирээк. Андан сырткары бизде окуу жайыбызда жана чөнтөк уруулары дагы көбөйүп кеткен. Ал үчүн кандай чара көрүшү керек, кандай мыйзамдар бар, ошону дагы көп нерсени билдим деп айта алам. Ош мамлекеттик университетинин коопсуздук кызматынын башчысы Кыргызстанда эрте никеге туруу маселеси курч жана ушул себептен кээ бир кыздар окуу жайды бүтүрбөй окууну таштаганга мажбур болушкан учурлар тууралуу маалымат берди. Иш-чарага колледждин 1-2 курста билим алып жаткан кыздар жана окутуучулар катышты. Бул жолугушуунун максаты ошо кылмыштуулукту болтурбоо, качан гана болгондо аракет кылып калбастан алдын алуу максатында өткөрүлдү. Бүгүнкү жолугушуу өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Анткени студенттер көптөгөн суроолор менен кайрылып, аларга жооп алышты. Мына ушуна жолугушууну биз байма-бай өткөрүп турууну пландаштырып атабыз. Кылмыштуулук, рекет, алдамчылык, уурулук, тоноо менен байланышкан социалдык мүнөздөгү кооптуу көрүнүш бүгүнкү күндүн олуттуу көйгөйүнө айланды. Ошол себептен окуу жайда жума сайын бул коркунучтарды талдоо жана анын негизинде билим берүү боюнча иш-чаралар уюштурулуп турат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.
21 февраль эне тилдин эл аралык күнү. Билим берүү жана Илим министрлигинин эл аралык эне тил күнүн белгилөө жөнүндө буйругу чыгып, Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын, мектептердин жана мекеме уюмдардын иш-чаралар планы бекитилген. Буга байланыштуу эл аралык билим берүү программалар колледжинде бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү белгиленди. Окутуучулар жана студенттер ар улуттун тили, өнөрү, маданияты жөнүндө маалымат берип, улуттук бийлерди аткарышты. 21 февраль ар бир улуттун өз эне тилин даңктоо күнү катарында Билим берүү жана Илим министрлигинин эл аралык эне тил күнүн белгилөө жөнүндө буйругу чыгып, Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын, мектептердин жана мекеме уюмдардын иш-чаралар планы бекитилген. Буга байланыштуу эл аралык билим берүү программалар колледжинде Ошмунун 85 жылдыгына карата бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү белгиленди. Дайыма Ош мамлекеттик университетинде ушул 21 февраль ар бир улуттун өз эне тил күнүнө карата бир өзгөчө иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул иш-чараларда республикалык деңгээлде жарыяланган көпчүлүк иш-чараларда Ош мамлекеттик университети абдан бир жогорку деңгээлде даярданып, өздөрүнүн бир мыкты жетишкендиктерин көрсөтүп келгендигин билебиз. Окутуучулар жана студенттер ар улуттун тили, өнөрү, маданияты жөнүндө маалымат берип, улуттук бийлерди аткарышты. Ошондой эле белгилүү акындардын чыгармаларын көркөм окушту. Иш-чара эне тилин даңктаган обондуу ырлар менен коштолду. Окуп жаткан тилине стимул берүү үчүн, студенттер үчүн стимул берүүгө абдан чоң түрткү берет да, ошондуктан өткөрүп жатабыз. Андан сырткары эң негизги басымды бул жерде кыргыз тилине жасап атабыз, себеби өзүбүздүн эне тилибиз катары ошол тилдин ордун бүгүнкү жаштарга көрсөткүбүз келип жатат. Окуу жайда кыргыз тилин жайылтып, өнүктүрүү максатында университеттин ар бир факультет колледждеринде иш-чаралар уюштурулуп келген. Мындан ары дагы бул багыттагы аракеттер уланат. Бул колледжде немис тили, кытай тили, араб тили, англис тили, орус тили жана мамлекеттик тил боюнча адис даярдалат. Ар бир улуттун өзүнүн улуттук баалуулуктарын, улуттук наркын, улуттук адабиятын, улуттук маданиятын даңазалаган студенттер тарабынан даярдалган эң бир сонун иш-чара болуп жатат. Эл аралык эне тил күнү бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнүн базасында биз Ошму улуттар ынтымагы дүйнөнү сактайт деген аталышта атайын жумалык жарыялаганбыз. Ошол жумалыктын башталышы бүгүнкү ушул көрүп жаткан иш-чарабыз. 21 февраль эне тилдин эл аралык күнү. Бул күн 1999 жылы ЮНЕСКО эл аралык уюмунун 30-сессиясында жарыяланган. 2000 жылдан бери тил жана маданий түрдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында бир топ өлкөдө белгиленип келет. Иш берүүчүлөр студенттер менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө окууну бүткөн студент кандай талаптарга жооп бериши керек? Онлайн сайт аркылуу бош орундарды кантип тапса болот деген суроолордун алкагында баяндамалар окулду. Максат бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылуу, кесипке кызыктыруу болуп саналат. Мындай багыттагы иш-аракеттер окуу жайда жыл сайын өткөрүлүп келет. Кадр даярдоодо Ополтодой орду бар 85 жылдык Насридин Замир уулу математика жана информациялык технологиялар факультетинин графикалык дизайн адистигинде билим алат. Ал 2-курстун студенти. Насридин окуусун аяктаган соң өз кесиби менен иштөөнү каалайт. Ал үчүн сапаттуу билим алууга аракеттенип келет. Окуу жайда өткөн иш берүүчүлөр менен болгон жолугушуудан соң каарманыбыз Кыргызстанда технология адистерине суроо талап жогору экенин, жумуш табууда кыйынчылык жаралбасын түшүнгөнүн айтат. Студенттер азыр 4-курс бүткөндөн кийин жумуш ордун табуу кыйындашып баратат да. Ошол жөнүндө онлайн немелерде сайттарды түзүштүр. Ошондой эле бүгүнкү иш-чарадан биз үчүн мисалы биз 2-курс болдук. Окууну бүткөндөн кийин мындан дагы бүткүнчөлүктөн мындан дагы оңой жолдору чыгат деген ишеничтебиз. Иш берүүчүлөр студенттерди билим алууда көбүрөөк эмнелерге басым жасоосу керек? Бош убактыларын туура бөлүштүрүү, эл аралык долбоорлорго катышуу, чет өлкөдөгү алдыңкы окуу жайларда окуп келүү, маалыматтык технологияны терең өздөштүрүү, көп тилдүүлүк боюнча айтып маалыматтарды бөлүшүштү. Бүгүнкү иш-чара бизде келечекте өзүбүздүн адистигибиз боюнча жумуш тапканга, өзүбүздүн адистигибиз боюнча данный моментте практикага чыкканга жардам берет. Ошол үчүн бүгүн келген спонсорлор менен, бүгүн келген жетекчилер менен чогулушка келген максатыбыз ушул. Быйылкы жылда мектепке
мектепке барам деген оюм бар. Эгер мүмкүнчүлүк берсе, банкка чыгам деген ойлорум бар. Жаңы окууну бүткөн студент кандай талаптарга жооп бериши керек? Онлайн сайт аркылуу бош орундарды кантип тапса болот деген суроолордун негизинде баяндамалар окулду. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер кызыктырган суроолоруна жоопторду алышты. ОШМУнун именно практика бөлүмү тарабынан атайын бир сайт иштеп чыгыптыр. Ал сайтта ошо иш берүүчүлөргө эгерде кандайдыр бир вакансия бар болсо, ошол сайтка эле чыгарып койсок болот да. Мисалы үчүн биз буга чейин бизге вакансия жарыяланса, биз өзүбүздүн Instagram баракчабызга чыгарчубуз да. Эми ошону бул ОШМУнун деле бул жерде, значит, көп адистиктер ар тармактуу университет болгонуна байланыштуу бул жакка деле биз өзүбүздү байлаштырып койсок. Мугалимдер, университет жамааты дайыма иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта болуш керек да. Анан ушундай иш-чаралар чакырганда иш берүүчүлөргө деле татыктуу кадрлар керек. Татыктуу кадрлар керек үчүн биз бул жакка келип карап дайыма тыгыз иштеп турабыз дайыма. Анан ошо татыктуу кадрлар тандап алыш үчүн университет дайыма ишканаларга, практикага студенттер жөнөтүп турат да. Ошолордун арасынан ошол ишке жөндөмү бар, ошол нерсени аткара ала турган студенттерди акырын тарбиялап, өстүрүп, өздөрүнө тартып кетет. Бул практика жүзүндө. Окутуучулар тарабынан бүгүнкү күндө факультет даярдап жаткан адистиктер, студенттер окуу жайдагы түзүлгөн шарттар, алдыдагы пландар, алардын аткарылышы тууралуу маалыматтар айтылды. Биздин жаңы даяр боло турган кадрларыбыз, же болбосо бүтүрүүчүлөр бизге сабактарында ушул STEM боюнча, азыркы инновация боюнча өзүнүн сабактарына даяр кадрлар барса деген үмүттөбүз. Жана азыркы учурда жалпы эле мектептерде технология мугалими жетишсиз. Себеби бул сабак аз бөлүнгөн дагы чыныгы адистери жок. Ошонун эсебинен башка мугалимдерге бөлүштүрүлүп берилип туруп, технология, көркөмөнөр сабактары кадимки эле мындай негизи жок эле сабак катары болуп калды да. Ошон үчүн технология адистиги ачылса, мүмкүн ошол сабактарды дагы тереңдетип, башка предметтер менен байланыштырып, бирге алып кетүү керек. Университеттин бардык факультет колледжинде билим алуучуларга арналган иш берүүчүлөр менен жолугушуу жыл сайын бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болуусу үчүн уюштурулуп турат. Мына ушундай жаңылыктарды тааныштырып эфирде Жаннат Салкарбек кызы болдум. Биздин жаңылыктарды Ош мамлекеттик университетинин бардык социалдык тармактарынан көрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык. Кийинки эфирлерге чейин сак саламатта калыңыздар. Бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова жана кесиптешим Калыскан Ысакова болдук. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.